Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү. Адаттагыдай эле алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, ошентип орозо айынын акыркы 10 күндүгүнө кирип келдик. Албетте дагы деле акыркы 10 күндүгүнө кирип келсек дагы биз Рамазандын бүтпөшүн тилеп ушундай бир абалда турабыз. Анан Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө баарыбызга маалым болгондой эле Кадыр түнү бар. Кадыр түнү бул 1000 айдан дагы артык бир өзгөчө түн деп келет. Анан Кадыр түндүн дагы эмне өзгөчөлүгү десек, ошол Кадыр түндө биздин эң негизги биринчи булагыбыз болгон ыйык Кур'ани Карим вахий болуп пайгамбарыбызга түшүп баштайт эмеспи? Бүгүн биз ошол Кадыр түндөн баштап түшүп баштаган Кур'ани Каримдин пайгамбарыбыздын эң жакын жолдоштору, пайгамбарыбыздын сахабалары жана Куранга болгон камкордугу, Куранга болгон кызматтарды, Куранды түшүнүүдө жана аны бизге чейинки кийинки муунга өткөрүүдөгү болгон мындайча айтканда кызматтары жөнүндө сухбат кылайлы деп жатабыз. Бизге Манас университетинин теология факультетинде ага окутуучу жана ошондой эле Абдулкерим Сатык Бурахан мечитинин башкы имамы, устазыбыз Сабыр Мураталиев агай келип отурат. Кош келипсиз агай. Ассаламу алейкум. Рамазан айыңыз кут болсун. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Агай, ушул Рамазан айында же болбосо Кадыр түндө пайгамбарыбызга Куран вахий болуп түшөт эмеспи? Анан Куран вахий болуп түшкөндө пайгамбарыбыздын дагы эң ошол Куранга вахий болуп түшүп атканга күбөлүк кылган, аны мухатап кылган негизгиси ошол пайгамбарыбыздын сахабалары болот эмеспи? Ошол Куранды пайгамбарыбызга түшүп жатканда, албетте вахий түш аркылуу, илхам аркылуу же Жабраил периште аркылуу вахийди алат эмеспи? Анан ошолорду алууда сахабалар кандай, мындайча айтканда, кандай методдорду, кандай бир адептерди, кандай мүмкүнчүлүктөрдү кылган? Ошодон баштап берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амма ба'д. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу Улан мырза, мына биринчиден мен сиздерди ошондой эле жалпы ушул калайык элибизди ушул Рамазан айы менен биринчиден дагы куттуктаймын. Мына ушул Рамазанда бардыгыбыз бир колдон келишинче аракет кылып Куран окуп атабыз, орозо кармап атабыз, таравих намаздарды окуп атабыз, ооз ачырып атабыз, битир садака берип атабыз. Жалпы эле колубуздан келген баардык мүмкүнчүлүккө жараша аракет кылып ушул ибадаттарды аткарып атабыз. Эми бул албетте Аллах Тааланын буйругу, пайгамбарыбыздын сүннөтү, булардын баардыгы Аллах Таала мына ушул буйруктарды бизге буйруган. Мына ошолордун негизинде биз алхамдулилля ушул Рамазанды бир мүмкүнчүлүк катары пайдаланып калышыбыз керек, албетте. Эми мына азыр сиздин сурооңуз өтө маанилүү бул эмелерден, суроолордон болуп эсептелет. Эмнеге? Себеби мына сахабалар өзгөчө. Сахабалар ким булар? Сахабалар булар албетте Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында жүргөн, дайыма Азирети пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи ва саллям колдогон, анын аткар деген иштерин аябай так аткарган, пайгамбарыбызды үлгү туткан, кулк мүнөздөрү, адеп ахлактары дагы ошол мурдагыга салыштырмалуу аябай Курандын негизинде өзгөргөн улуу бир муун булар. Булар көптөгөн кызматтарды кылды. Мына бизге Куран жетип келди, мына ошолордун эмгектеринин негизинде бизге жетип келди. Албетте эң биринчи Куран түшкөндө Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорунда баягы китепти жазганды, окуганды көпчүлүк билбейт эле. Саноолуу кишилер эле билет эле. Ошол учурда Азирети пайгамбарыбызга аяттар түшөт. Мисалы вахий аркылуу түшкөн учурда Азирети пайгамбарыбыздын тегерегинде белгилүү бир сахабалары болгон, жазганды билгендер. Мына ошолор атайы эмне кылат эле, ушул Куранга өзгөчө маани берип, кээ бир учурларда баягы терилерге жазат эле. Же болбосо ошол учурдагы тактайларга, жыгаштарга жазат эле. Же болбосо ушул курманын эмелерине, кабыктарына жазат эле. Ошондой эле колдон келишинче дагы кагаз болсо кагазга жазат эле. Ошентип ар жерде пайгамбарыбызга түшкөн аяттардын баардыгын кабарларды акырындап жазат эле. Ошолор жазып эң биринчи мына пайгамбарыбызга түшкөн учурда эң биринчи ошентип жазып, дайыма ар бири өзү жаттайт эле. Ал учурда эми жазуу өнүккөн эмес, бир гана жаттоо болчу. Алардын
мээлери да мындайча айтканда акылдары аябай тунук болгон. Ошол пайгамбарыбызга түшкөн аяттарды эң биринчи бул сахабалардын кызматы жаттоо болгон. Мына ошону жаттап отуруп өздөрү үйрөнгөн. Анан үйрөнгөндөн кийин анан Азирет пайгамбарыбыздын жол көрсөтүүсүнүн негизинде башкаларга үйрөтүп баштаган. Бири-бирине үйрөтөт эле. Өзгөчө мына Абдулла ибн Масуд кичинекей бир 15-16 жаштарында болгон. Азирет пайгамбарыбыздан ушундай ыйман келтиргенден кийин Куранды жакшы үйрөнүп жаттагандан кийин Азирет пайгамбарыбыз мына ошону Куранды башкаларга да жеткирүү үчүн Меккеден Мадинага жиберет пайгамбарыбыз. Абдулла ибн Масуд ошол жерде барып Мадинада ар бир үйгө кирип мусулмандарга Куран окуганды үйрөткөн да. Анан Азирет пайгамбарыбызга мындайча айтканда азыркы тил менен айтканда отчет берген. Кандай? Мадинада Куран кирбеген үй калган жок я Расулулла дейт да. Ар бир үйгө кирип Куран окуганды үйрөтүп баштайт да. Бул Куранга болгон мындай сүйүү, мухаббат, ашыктык. Сахабалар ушунчалык Куранды аябай катуу сүйгөн, жакшы көргөн да. Эмнеге? Себеби Куран бул Алланын рахматы, Алланын нуру, Алланын берекеси. Мисалы Куран окуган кишиге албетте Аллах Таала өзгөчө назар менен салат. Куран биринчиден мына руханий мына Рамазан айында биз дагы ошол сахабалардай умтулуп аракет кылып Куран окушубуз керек. Курани Каримде сахабалар ушунчалык баягы катуу сүйүп, ашык болуп сагынып турган экен да. Ушунчалык бул бир гана жаттап коюп эмес, окуп коюп эмес, ошону ар бир аятты өздөрү түшүнүү менен жашоолоруна киргизген экен да. Практика кылып, ошону ушул жерде Алла Таала мага эмне деп атат деп, мына ошонун негизинде умтулуп аракет кылып, өздөрү биринчи жазып алган кээ бир сахабалардын өзүнүн эмелери болгон да. Жеке өздөрүндө барактарлары бар болгон, ар бири өзүнчө окуган. Мисалы Азирет Умар радыйаллаху анху мусулман болушун дагы эмне эске алсак, Азирет Умар радыйаллаху анху не Азирет пайгамбар баягы мушриктер менен келишип, пайгамбарыбыздын көзүн жоюу үчүн не биринчи кылычты алат. Мен ошол Азирет Мухаммедти мен көзүн жоям. Бул элдин ортосуна не фитна, бузукчулук салып атат деп, бөлүнүүчүлүк салып атат деп, шуну ачууланып жөнөгөн учурда жолдон бир сахабалардан пайгамбарыбызга ыйман келтирген сахабалардан бирөөсү сен биринчи өзүңдүн карындашыңды, күйөө балаңды көрбөйсүңбү дейт. Ошондо баягы карындашынын үйүнө барган учурда эмне болот? Барган учурда ошол жерде белгилүү бир сүрө, Таха сүрө деп айтылат, мына ошол сүрөнү окуп аткан болот. Аны угат. Ал учурда китеп абалына келген эмес эле. Мына ошол учурда ушунчалык ар биринин өзүнүн жеке бир китептери бар эле. Мына ошодон кийин Азирет Умардын ыйман келтиргенден кийин анан мусулмандарга аябай күч, кубат келгенден кийин Куранды ачыкча окуп баштаган. Ушунчалык Курандын таасири көп болгон, сахабалар бардыгы сүйүп окуу менен бирге пайгамбарыбыз окуса, ошол учурдагы мушриктер дагы, Алла Таалага ишенбеген капырлар деле пайгамбарыбыздын үйүнүн бурчтарына түндөлөр келип уккан пайгамбарыбызды. Ошол бул жерде эми албетте Курандын таасири. Куран ар бир адамдын жүрөгүнө түзмө-түз таасирин берет. Бул сахабалар да ошону аябай катуу таасирленгендиктен бул нерсе бир гана азыр калбаш керек деп. Мисалы Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбарлыгы аяктап калган учурларда эмне жалганчы пайгамбар чыгат. Мусайламатул каззаб деп. Жалганчы Мусайлама деп. Мына ошол учурда дагы билебиз, Курани Каримдин бир китеп абалына келүүсүнүн себептеринин бирөөсү ошол учур болгон. Эмне? Ошол учурда Мусайламатул каззаб жалган өзүнчө эле бир аяттарды ойлоп чыгат. Ал пайгамбар көз өтүп кеткенден кийин анан Азирети Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анху аябай катуу киришип отуруп, мына ошонун көзүн жоюшубуз керек дейт. Кандай? Ошол учурда мусулмандар биригет согушат. Согушкан учурда ошол учурда канчалаган Куранды жатка билген ошол сахабалар пайгамбарыбыздын жанында жүрүп Куранды жаттап көтөргөн, толугу менен жаттап билген сахабалардын көпчүлүгү шейит кетет. Мына ошол учурда Азирети Умар радыйаллаху анху карап көрөт дагы, эгер ушундай дагы согуштар боло берсе, жихадтар боло берсе, биз согушка бара берсек, мындай Куранды жаттаган каарыларыбыздын бардыгы эмне болот дейт? Калбай калат дейт. Бизден кийинки муунга жетпей калуу коркунучу бар деп Азирети Умар радыйаллаху анху мына ушул сунушту алып барып Азирети Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анхуга халифага алып барып жеткирет. Мына ошол учурда халифа дагы пайгамбарыбыз кылбаган нерсени мен кантип кылам деп мындайча шектенип жок дейт. Бирок Азирети Умардын
ошол көргөчтүгүнөн улам ошол Азирети Абу-Бакр Сыддык радыйаллаху анху көнөт ошого макул дейт. Азирети Абу-Бакр Сыддык радыйаллаху анху айтат, башында мага бул эме көп эме болбоду дейт. Анан Алла Таала менин жүрөгүмдү ачты дейт. Анан биз Умар экөөбүз барып Зайд бин Сабит, Куранды эң жакшы билген сахабалардан, Мадиналык, мына ошого барып айттык дейт. Ошол Куран Каримди бир китеп абалына келтирбесек болбойт деп. Мына ошол учурда Зайд бин Сабит дагы пайгамбарыбыз ордунда болбогон, кылбаган нерсени мен кантип кылам деп каршы чыгат. Бирок бир аздан кийин алардын кайра түшүндүргөндөн кийин ал дагы булардын сунушуна макулдугун берип, анан сахабалардын арасында жамаат топтолот, бир комиссия топтолот да, анан кийин ошол ар бир аятты ким жарыя кылат, ар кимде Курандын аяты болсо, Курандан сүрөлөр болсо, барак жазылган барактар болсо алып келсин. Бардыгы күбөлөр менен алып келип чогултуп баштайт. Бир китеп абалына келет да. Мына сахабалар биринчи өздөрү жаттаган, андан кийин өздөрү үйрөндү, башкаларга үйрөттү. Ошол эле ошол доордо эле. Андан кийин кийинки муунду ойлоду, бизди ойлоп, бул китеп абалына келтирилиши керек деп туруп, ошону бир китеп абалына келтиришти. Бир китеп абалына келтиргенден кийин албетте мусулмандардын территориясы кеңейди. Ошол пайгамбарыбыздан кийин эле Азирети Абу-Бакр Сыддык радыйаллаху анхудан кийин эле Азирети Умар ошол мусулманчылык динибиз бардык жерге жетиш керек. Мусулмандарга бул акыйкат жетиш керек деп бардык мүмкүнчүлүктөрдү эмеге баштады да, эми салды да, жолго салып, бардык сахабалар ошол Куранга кызмат, пайгамбарыбыздын жолун улантуу максатында, ошол сүннөттү жайуу максатында, Курандын буйруктарын, Алла Тааланы таанытуу максатында ар тарапка чачырады да, мындайча айтканда барып, кээ бирөөлөрү ошол жерде Иракка кетип, барып ал жерлерде канчалаган мектептер ачты, школалар ачты, мектептер ачты, ошол жерде медреселер ачты, ошол жерде Куранды окутту, Курандын түшүндүрмөлөрүн окутуп баштады. Кээ бирөөлөр Африкага кетти, кээ бирөөлөр Испания, ошол жактарга чейин барып, бардык жерлерде илимди, Куранды жайууга аракет кылды да. Андан кийин мына ошол мусулмандардын баягы баштары биригип, мына биздин Средний Азия жакка келген, мына Армения жакка келген учурда, ошол Азербайжан жактарга, Кавказга келген учурда, ошол жерде дагы мусулмандардын арасында бир келишпестик чыгат. Биз окуган туура, алардыкы силердики туура эмес деген сыяктуу бир туура эмес түшүнүктөр чыгып баштады. Мына ошондо дагы сахабалардан бирөөсү көрөт дагы, эгер бул биз токтотпосок, чекит койбосок, бул дагы чоңоюп кетет, мусулмандардын биримдиги бузулат деп халифага шашып барып, ал учурда халифа Азирети Осман радыйаллаху анху болчу. Азирети Осман радыйаллаху анхуга кайрылып, мына ушундай маселе болуп атат деп, ошол мусулмандардын ортосундагы талаш тартышты түшүндүрүп айткандан кийин, мына бир китеп абалына келтирилген китеп, андан кийин мына 4 китеп, кээ бир риваяттарда 7 китеп болуп көбөйтүлдү дейт. Көпчүлүгү ар тарапка таратылды. Анан мусулмандардын дагы биримдиги ошентип бекемдеп, ошентип Куранга көптөгөн ушундай кызматтарды кылды. Анан өзгөчө Абдуллах ибн Аббас, же Абдуллах ибн Масуд сыяктуу сахабалардын көрөгөч аалымдары, эң улуу аалымдары, булар дагы ошол мына азыркы Ирактагы Куфа шаарына келди, Басрага келди. Мына ошол жерлерде келип, өздөрү ошол жерде мектептерди, шакирттер жетиштирди. Мына ошолордун негизинде Куранга болгон кызматтарга күчөдү. Абдуллах ибн Аббас таржуманул Куран, пайгамбарыбыз мына Куран котормочусу дейт. Куранды эң жакшы билген киши катары Абдуллах ибн Аббас Меккеде болду. Абдуллах ибн Масуд Куфага келди. Мына ошол жерде канчалаган шакирттерди, окуучуларды тарбиялады да. Мына ушундай булардын Куранга кызматтары ушунчалык эме болгон. Албетте эми ошол пайгамбарыбыздын сахабаларынын бизге берген эң чоң, мындайча айтканда, чоң кызматы, эң чоң бир инициатива алгандыгы бул ошол Курандын китеп абалына келүүсү биринчи кезекте албетте. Анан экинчи кезекте ошол китеп абалына келгенден кийин анын бирдиктүү бир ошол Курайш лехчесин немеге алып, негизи алып туруп, аны истинсак кылып, бир нече кылып көбөйтүүсү да негизи. Бул нерсе ошол эле пайгамбарыбыздын жана айтып атпайсызбы, Азирети Абу-Бакырга ушул сунушту келгенде мен пайгамбар кылбаган нерсени мен эмне кандай кыла алам деп биринчи бир мындай кооптонуу, тартынуу болгон десек болот. Бирок ошол
Азирети Умардын парасаттыгы, көрөгөчтүгү, Заид бин Сабиттин мындай билимдүүлүгү, анан Азирет Осмондун дагы ушундай көсөмдүгүнөн улам булар китеп абалына келди. Андан кийин көбөйтүлүп азыркы күнгө жетти да. Анан мондай суроо бергим келип атат да, ошо сахабаларга карата, мисалы Куранды булар вахий уланып турганда пайгамбарыбыз тири кезинде, анан буларды угуп жатканда мындай дагы окуя айтылат эмеспи? Мисалы кээ бир жаттады деди, кээ биркилер өзүнүн мындай папирустарга же терилерге жазып алгандар бар, кээ биркилердин жаттоосу аябай күчтүү эле жатташкан. А кээ бир сахабаларды угабыз, айтылат го риваяттарда. Мисалы мен бүгүн 20 аят жаттадым, болду. Бүгүн жетишти, мен буга амал кылайын деп, себеби жашоомо киргизейин деп атпайбы, анындайча айтканда. Анан баарын эле куру жаттабай, бул нерсенин өзүмдүн күнүмдүк турмушума амал кылайын, жашоомо киргизейин, андан кийин жаттайын деген учурларындагы биз окуп билебиз да. Анан ошол эле сахабалардын Куранга чейинки абалын дагы бир аз айтып өттүңүз, Азирет Умар. Куранга чейинки абалы кандай? Анан Куранды түшүп, жана Куран түшкөн учурдан баштап алардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду? Ошолордон айтып берсеңиз, сахабалардын. Мындай Куран түшкөнгө чейин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин ушунчалык караңгылык болгондо эми баягы күчтүү алсызды езген. Ал акчасы барбы, дүнүйөсүн тартып алган, мындай процентке акча берип туруп, аларды карыз кылып туруп, аягында баласын тартып алып кул кылганга чейин барганда, ушунчалык наданчылык өтө эле эме болгонда, анан ал учурда айтылат да китептерде дагы, кыздарды кадимкидей көмгөн дейт. Азирет Умар жөнүндө айтылат, бирок кээ бир алымдар айтат, ал жок. Азирет Умар анчалыкка барган эмес деп эме кылган менен, бирок ошондой окуялар кездешкен да, ушундай кыздардын көмгөн деп айтат да. А Куран келгенден баштап булардын кадимкидей көздөрү ачылды, жүрөктөрү ачылды. Неге? Себеби Куран-ы Каримде бардык акыйкат, адамдын бул дүйнөгө тиешелүү болгон, акыркы тиешелүү болгон бардык маалыматтар Куранда бар. Жакшылап, изилдеп, карап, окуп чыга турган болсок, бизди бактылуу кыла турган ушул Куран-ы Каримде. Ошондуктан Абдуллах ибн Масуд айтат. Абдуллах ибн Масуд айтат, чындыгында бул Куран Алла Тааланын мындайта зыяпатта бере турган бир дасырканы дейт да. Мүмкүн болушунча ошол жерден силер пайдаланып калгыла дейт. Мисалы тойго барганда курсагың тое турган, өзүң жакшы көргөн бардык нерсени алып жей бересиң. Ошол сыяктуу Куранда бардык нерсе бар дейт да. Ошол кең бардык нерсе жайып чачылган бир дасырканга окшотуп атат да Абдуллах ибн Масуд. Ошол жерден силер өзүңөргө пайдалуу нерселердин баарын алгыла дейт да. Мүмкүн болушунча күчүңөрдүн барышынча ошончолук аракет кылгыла дейт да. Себеби бул Куран Алла Тааланын бир бекем бир жиби арканы дейт да, бул нур дейт да. Куран окуган киши бул руханий жактан өзгөчө ички дүйнөсү тазаланат. Мисалы адамдын ичиндеги баягы көрө албастык, же болбосо кызганчактык, жек көрүүчүлүк, же сараңдык сыяктуу адамдын ичинде бардыгында жаратылгандан кийин бардыгыбыз кам сүт эмгенбиз да. Мисалы кам сүт эмген адам бардыгында кемчилик болот да, ошондой эмелер. Мисалы ошолорду Куран тазалайт да. Куран келгенден баштап сахабалардын бардыгынын жүрөк көзү ачылды. Ушунчалык баягы бири-бирине күйүмдүү болду. Бири-бирине күйүмдүү болуп, бири-бирине ар тараптуу колдоо көрсөттү. Мисалы мухажирлер Меккеден Мадинага көчүп барганда кандай болду? Мадинадагы мусулмандарды ансар деп айтышат, Меккедегилерди мухажир. Мухажир хижрат кылгандар, көчүп баргандар. Алланын жолунда өздөрүнүн үйүн дагы бардык мал мүлкүн таштап, ошол динимди жашайын, Курандын буйруктарын аткарайын, Алла Тааланы таанайын, пайгамбардын сүннөтүн улантайын деп, ошол жерге барган учурда алардын мадиналыктарды ансар дейт. Ансар. Булар жардам берүүчүлөр. Булар колунда эмне болсо бардыгын берди. Мал мүлкүн бөлүшөм деди. Мисалы бир Абдурахман бин Ауфка дагы бир тууган кылып койгон ансардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага барганда сахабаларды эмне кылды? Мадиналыктар менен меккеликтердин бири-биринен кылып бир тууган кылышты. Ошондо Абдурахман бин Ауфты мадиналык бир сахаба менен бир тууган кылды да, силер бир туугансыңар деп. Ошондо мадиналык ансар айтты, мен баймын, колумда бар деди. Бардык нерсени бере алам мен сага дегенде, Абдурахман бин Ауф айтты, жок деди. Мага базардын жолун көрсөт деди. Базардын жолун көрсөт дегени базарда кандай соода кылат,
сауда кылуунун жолдорун мага үйрөт деп ошондой дейт. Ал албетте сауданын жолу үйрөткөндөн кийин ал Абдурахман бин Авф ушунчалык бир деңгээлге жетти, аябай байып кетти. Колунда бар эмнеси болсо баарын Алла жолунда сарптар, мусулмандардын ошол доордо кыйналгандардын баардыгына не садака кылды, ошол зекет берди, баарын аткарды. Ошондуктан Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы Абдурахман бин Авф жөнүндө айтат. Мен миражга чыккан учурда мен Абдурахман бин Авфты көрдүм дейт да, бейишке жөрмөлөп кирип кетип атканын көрдүм дейт да. Бул нерсени баягы ошол сүйүнчүнү Абдурахман бин Авф кийин сахабалардан өздөрүнөн угат да. Анан бул аябай сүйүнүп келип Hazreti Айша энебизге келет. Айша энебизге келип Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен тууралуу ушундай деп айтканмын десе, о айткан дейт. Ошондо да колуна бар байлыгын эмне Алла жолунда муктаждарга таратканда, бул мына Алла жолунда дагы деп. Мына ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөгөн учурда сахабалар ушунчалык жан дили менен ушул Кур'андын буйруктарын аткарганда, адеп ахлактары кандай сонун өзгөргөндө, бири-бирине ушундай мээримдүү болгон, боорукер болгон, баягы кечиримдүү болгон, өзгөчө урушуп кетсе дагы дароо кечирим. Албетте алар деле адам биз сыяктуу, аларды биз баягы Кудайга тең эбейбиз, бирок эң Кур'андын тарбиясын алган эң улуу муун болуп эсептелет да. Алардын тарбиялары ушунчалык, алардын ар бир жашоолорунда болгон окуяларды айтса эле адамдын жүрөгү кадимкидей руханий жактан эс алат да. Мына ушундай маселе. Албетте азыр эми бүгүн биз Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө кирип калдык го. Анан деги эле ушул Рамазан айында же болбосо башка айларда деле, бирок өзгөчө ушул Рамазан айында сахабалардын жана пайгамбарыбыздын күндөлүгү кандай эле? Мисалы Рамазан айында Куранга болгон мамилеси эмне кылчу? Куранга тиешелүү кандай бир иш-чараларды, кандай бир мындай пландарды, программалары бар эле ушудан? Өзгөчө мына ошол Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жол көрсөткөндөй сахабалардын бардыгы Куранга аябай бекем болгондо. Биринчи, мына кээ бир сахабалар бар эле күндө Куранды баштан аяк окуп чыккандар бар эле да. Окуп мына ошону ибадат кылып. Анан Hazreti Пайгамбарыбыз мына акыркы 10 күндө итикафка кирет эле. Итикаф эмне? Ошол мечитке кирип, ошол жерде бир гана ибадат менен алектенет. Биринчи ошол 5 вакыт намазын, намаздарды, нафил намаздарды окуйт эле. Ал жерде зикирлерди көп кылат эле, Куранды көп окуйт эле. Но ошол жерде көп тафаккур кылып, аяттарды ойлонот эле, дуа кылат эле. Мына ошондой амалдарга аябай бекем болгон да сахабалар. Мисалы, эмени Hazreti Umar радый анху, мисалы, Кур'ани Каримден Бакара сүрөсүн эмне дейт? 12 жылда жаттаган деп айтат да. Эмнеге мындай болгон? Булар ошол Кур'анга өзгөчө катуу берилип, ар бир аятты жашоосуна сиңирип, ошо менен жашаганда эң негизгиси бул жаттап коюу эле эмес. Ошону адамдардын жашоосуна киргизүүсү. Сахабалар ошондой болгон, өздөрү жаша. Бизден айтканга караганда адамдын жашап жашоосуна сиңирген учурда адамдар көрүп ошодон анын кулк мүнөзү, адеп ахлагын көрүп туруп ошодон таасирленген көпчүлүк учурда. Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туурасында дагы сахабалар сурайт. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле десе, эмне дейт Hazreti Айшенебиз? Силер Куран окубайсыңар дейт да. Мына ошол Hazreti Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү, адеп ахлагы кандай болсо, сахабалардын дагы ошол Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүндөй эле да. Кулк мүнөздөрү. Ошондуктан кулк мүнөз маселеси өтө маанилүү да. Булар өзгөчө мына ошол акыркы Рамазандын акыркы 10 күнүндө ошол Алланын акысына өзгөчө маани берет. Алланын акысы эмне? Ошол намаз, орозо, зекет, ажылык, ошондой эле ибадаттар, зикирлер. Бул мына Кур'ани Каримге ушунчалык бекем болгон, булар өтө жакшы түшүнгөн да. Мисалы Кур'ани Каримде Таха сүрөсүндө бир аят бар да, айтат: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ким менин зикримден баш тартса дейт Алла Таала, окубаса, маани бербесе, кайдыгер жүрө берсе. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, ага бир жашоо беребиз, ضَنكًا дейт. ضَنكًا жашоодо кыйын, оор бир жашоо. Күндө бир проблемасы болот. Ошо менен алектенип жүрө берет. Алла Таалага өзүнө убакыт бөлө албайт. Ушул маселени проблеманы чечем эме деп кыйналып жүрө берет да. Ал эми акыретте сокур кылып жаратам дейт да Алла Таала. Тирилтем дейт. Мына сахабалар мына ушул аяттарды окуп алып, аябай катуу жакшы түшүнгөндүктөн ошол айрыкча ошол Рамазан айында аябай катуу ибадаттарга берилген экен.
Ауалуху рахма дейді. Башында Алланың райымы бар дейді. Аусатуху мағфир, ортасында кешірім. Ақырында айтқым менен нар дейді пайғамбарымыз. Тозоқтан құтылу деген. Мына ушуларды сахабалар өзгөчө каттуу билген дагы Кур'ан-ы Каримди окуп, Икрима радияллаху анхунун окуясы бар. Бул Икрима радияллаху анху бул не Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni fath kılganға чейин musulman bolgan эмес. Musulmandarga ушунчалык катуу душманчылык кылган, ал кийин келип Peygamberimiz анын musulmandarga ислам динине берген душманчылыгына зыянынан улам musulmandардын арасында эмне болду? Бир өкүм чыкты. Икрима кайсыл жерде болсо өлтүрүлөт деген. Акыркы мына өзүнүн досу Халид бин Валид кел деген да жок деп каршы musulmandарға каршы согушат. Согушкан учурда musulmanдар катуу туруштук берген учурда ал качып кетет. Качып кеткенден кийин анын аялы аны барып ошол чет өлкөгө качып кетет мындайча азырда. Мисалы, барып аялы барып ошол күйөөсүн алып келет Икриманы. Себеби мурда Hazreti Пайгамбарыбыз жолугат дагы, эгер Икрима мусулман болсо, исламды кабыл алса, Кур'ан менен жашаса, ал аны сен кечиресиңби дейт. Ошондо Пайгамбарыбыз айтат, эгер исламды кабыл алса, Кур'андын буйруктарын аткарам десе эле болду дейт, аны кечиребиз дейт. Барып бул сүйүнчүнү айткандан кийин Икрима дароо аялдын колунан кармайтан кеттик дейт. Жүр дейт. Барып ыйман келтирелди. Себеби Hazreti Пайгамбарыбыздын ар бир сөзү акыйкат сөзүндө турат эле. Пайгамбарыбыз такыр жалган сүйлөгөн эмес, ар бир берген убадасында турган. Мына ошол Пайгамбар Мухаммадул Амин деген сыпатка ээ. Мына ошол учурда келет дагы Пайгамбарыбыздан эмне кечирим сурап, мен мусулманчылыкты кабыл алам, Кур'ан менен жашаймын дейт. Мына ошол исламды кабыл алгандан кийин айтылат, ал дайыма аттын үстүндө жүргөндө дагы дайыма Кур'андан алып жүрөт экен да, ошол дайыма Кур'ан мага түшкөн, мен үчүн түшкөн деп окуйт экен, дайыма окуйт экен. Анан жөө жүргөндө дагы бош убактысын тикке кетирбейт экен, дайыма Кур'ан менен жүрөт экен. Анан кечинде эс алуу үчүн жатканда да дайыма ошол жамаш жаткан учурда да Кур'ан менен алек болот экен да. Сахабалар түнү күнү ушул Кур'ан менен көп алектенген экен да. Ошондуктан биз дагы мына Рамазандын акыркы 10 күнүндө ушул Кур'анга маани беришибиз керек. Бир гана Кур'анды арабчасын окуп коюп эмес. Кара, биринчи Кур'андын арабчасын окугандар арабчасын окушубуз керек. Бир. Андан кийин анын маанисин түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошол эле учурда арабчасынан окуганды билбегендер азыркы учурда бизге аябай жеңил болуп калды. Телефондон эле Кур'анды аябай жакшы мукамдуу окуган карылар, хафыздар бар. Мына ошолорду угуп катым кылыш керек. Бул дагы адамга өзгөчө пайда алып келет. Руханий жактан тазаланат. Ошондуктан бул акыркы мына Кадыр түнүгө жакындап атабыз. Эмне бул күнү ошол Кадыр түнүндө кылынган ибадаттар дагы сооптор өзгөчө болот. Ошол күндө иншалла Кур'анга маани берип, Кур'анды көбүрөөк окуп, тооба истигфарларга маани беришибиз керек да. Бул күндө жакшы аяктап атат. Бирок ошол акыркы 10 күнүбүздө итикафка кире алгандар, итикаф Кур'ан окугандар Кур'ан, тооба истигфар, зикирлер менен өзгөчө катуу акыркы баягы айтат го, жылкы баягы жарышта дагы аттар чуркаганда, акыркы эмеге жеткенде, финишке жетейин дегенде бар күчү менен аракет кылып жеткен экен да. Ошол сыяктуу биз дагы ошол финиш жакындап атат. Ошого умтулуп, акыркы күчүбүз менен ошол Кур'анга бекем болушубуз керек да. Рахмат агай, Алла ыраазы болсун. Өзүңүз дагы ошол Кур'анды толук баштан аяк толук жаттаган кары катары, карекебиз катары дагы ошол Хамил Кур'ан катары дагы көптөгөн ошол эле Кур'ан ар кандай шакирттерди окутуу менен, үйрөтүү менен көптөгөн кызматтарды кылып жүрөсүз. Ошол кылган кызматтарыңыз Алла Тааланын даргөйүндө кабыл болсун жана эселеп сооп алсын. Мындан кийин дагы көптөгөн талабаларды, шакирттерди, окуучу студенттерди дагы чыгара бериңиз. Сиздин дагы ошол Кур'анга кызматыңыз өмүрдүн аягына чейин улана берсин деген тилектешмин. Бар болуңуз. Албетте биз ошол бүгүн биз сахабалардын Кур'анга болгон кызматы жөнүндө кеп кылдык. Албетте сахабалар ошол Кур'андын вахий болуп түшүп атканга мындайча айтканда көрүшкөн, күбөлүк кылышкан, алар менен болушкан дагы, анан ошол Кур'андын баалуулуктарын биз кийинки муунга өткөрүүгө өтө чоң зор эмгектерди кылышкан. Ошол эле Кур'андын китеп болуп абалына келиши,
андан кийин көбөйтүлүшү, андан кийин анын хараке кылынганышы, азыркы учурдагы Курандын дүйнөдөгү бардык бир типтеги Курандын келишинде ошол эң биринчи пайгамбарыбыздан кийинки эле сахабалардын кызматы орду аябай чоң. Эми деги эле биз Куран боюнча кеп кылдык, бирок сахабалардын орду деги эле биздин ошол Курандан башка пайгамбарыбыздын сүннөтүн, деги эле исламдын негизги баалуулуктарын кийинки муунга өткөрүүдө өтө, мындайча айтканда, өтө зор бир салымы, орду бар. Албетте кээ бир башка мазхабтарда набауи сүннөт деп же болбосо пайгамбарыбыздын хадистерине же пайгамбарыбыздын айткан нерселерине көбүрөөк маани берет, бирок биздин ошол биздин Кыргызстанда да карманып келген Ханафи мазхабы, Ханафи Матуриди дин түшүнүгү дагы бул сахабалардын каулу сахаба деп коет. Сахабалардын айткан сөздөрү, сахабалардын амалы, сахабалардын кылган иштикаттары биз үчүн аябай маанилүү. Ошол азыркы учурда тетиги дүйнөнүн төрт бурчундагы канча миллиардтаган мусулман болсо, ошолордун баардыгынын диндик баалуулуктарын түшүнүүдө, ошол суннатуллах деп коет го, ошондой диндик баалуулуктарды, исламдын бүт нерселерин алып келүүдө эң негизги ролду ойногон ошол биздин сахабалар болуп эсептелет. Албетте буну биз сахабалар бир инсан, натыйжада пайгамбар эмес же башка эмес, бирок бизге динди жеткирүүдө өтө чоң, өтө зор бир салымы болгон бир инсандар деп айтсак болот. Анан ошолор аркылуу биз азыркы учурда жашап, баалуулуктарды үйрөнүп, күнүмдүк ибадаттардан башка бүт нерселердин аткарып келебиз да. Андыктан бул ошол Куран тарабынан болсун, башка тараптан дагы сахабалардын өмүр жолу, алардын жашоосу, алардын кылган кызматы дагы үйрөнүү максатка ылайыктуу. Анткени ошол эле Куран Каримде алар жөнүндө дагы эмне радиаллаху анху ва раду анху деп айтатат. Алла таала алардан ыраазы болду, алар дагы Алла тааладан депчи. Анысkarындай ошол сахабалардын дагы жолун жолдоп, биз дагы ошолго деги эле ислам динине, деги эле Куранга, деги эле бардык жакшы иштерге, мындайча айтканда, үлгү болгон, пайдалуу болгон, жакшылыкты жеткирген инсандардан болойлу деген аруу тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып барчылык кызматта Уланбек Калмырзаалы болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.